Кадамжай районунун Чечме айылы. Бул айыл Өзбекстан менен чектеш. Биз азыр Сох анклавына келип баратабыз. Вот Чечмеде азыр тез жардам өтүп кетти. Кыргызстан номери менен Новат менен машиналарды өткөрүп атат. Чек арада Өзбекстан тарап адан ылдаттык менен машиналарды текшерип жатат. Паспорту жок жарандарды эч кимди өткөрбөй атат. Азыркы жолдо отурган биздин жарандар Кыргызстандан келген жарандарды мындай өз жолу менен машинеси жок, унасы жок келген жарандарды алып келип чек арадан Өзбекстан өзү автобус менен Өзбекстандын территориясынан алып чыгып, алып келип ушул границадан чек арадан таштап коет экен. Анан бирок чек арадан көпчүлүк жарандарыбыз кете албайт экен, анткени жергиликтүү уюшулган транспорт, автобус жок экен. Улукбек мырза, Өзбекстан чек арасынан азыр өттүк. Ушул боюнча оюңузду билдирип койсоңуз. Биз азыр Өзбекстан Кыргызстандын территориясынан келип туруп, Өзбекстандын территориясынан кирип, кайра чыктык. Сох анклавы. Сох анклавынан. Эч кандай маселе, эч кандай тоскоолдук болгон жок. Бардыгы документтери жайында болсо, паспорттор жайында болсо, эч кандай тоскоолдук жок, өткөзүп атат. Ошонун бирге эле биз ошо Өзбек мамлекетине, Өзбек тарабына ыраазычылык айткым келип, Кыргыздын башына кыйынчылык түшүп турганда ошондой кол кабышкан, жакшы сөздөрүн айтып, бул да болсо чоң жардам болуп эсептейм.